бүгүнкү күндө ошол Ош областынан 1961 жылы туулган биздин коллегабыз, врач-фтизиатр ушул дартка кабылып, мына бүгүнкү күндө ошо биз жоготууга туш болдук. Бул биздин коллегабыз ушул апрель айынан бери ошол пневмония болгон ооруларды кабыл алып дарылоо жүргүзүп келген. Мына акырында ошол жугузуп алып, оор түрүндөгү кеткен COVID-19 катталып, аябай крайне тяжелый течение болуп, ошол больницадан реанимация мероприятиялары жүргүзүлгөнүнө карабастан мына өтүп кетти. Двухсторонний пневмония болду. Острый дыхательный недостаточность деп осложнение болуп атат. Сахарный диабети да бар экен, коронарный болезнь сердца и жана давлениясы өтө бийик турган экен. Бүгүнкү күнү ушинтип полиорганный недостаточность деп мына кечинде ошол өтүп кетти. Экинчиси дагы биздин жараныбыз Ош областынан, Кара Суу районунан келип 1965 жылкы оорулуу болгон. 27 майдан бери ооруканада болгон. 2000 июнда деген ушу кечинде полиорганный недостаточность деп бул оорулубуз дагы кайтыш болду. Анткени бул дагы двухсторонний пневмония болуп, жүрөгүнө да операция жасаткан экен, стенд койдуруп 19 жылы былтыр. Анан ошол оорулар дагы себеп болуп, бул коронавирусту көтөрө албай мына бүт болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын ошол жерге жумшалып аткан. Реанимация иштери да болду эле. Ошолго карабастан мына бул оорулууну дагы биз жоготуп алдык.